Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, мусулман бир туугандар. Алган колго караганда берген кол сүйкүмдүү деп айтылгандай, кичинекей наристелердин эртеңки жаркын келечеги, жаркылдаган жубайынын бактылуу күлкүсү үчүн Базаркоргон районундагы Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Коткор айылынын тургуну Роман агабыз бүгүн ден соолугу оор дартка кабылып, аны операция кылдыруу үчүн чоң суммадагы акча керек болуп жаткандыгына байланыштуу жалпы коомчулукка кайрылууга биз мажбур болуудабыз. Колуңуздун келишинче, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша экрандагы даректер боюнча аз да болсо салымыңыздарды кошуп, ушул Роман агабыздын ден соолугун, өмүрүн сактап калганга сиз менен биз себепчи болоорубуздан үмүт артып, сиздерге кайрылуудабыз. Албетте, себеби пендеден шыпааны берер Аллах Таалам демекчи. Аллах Таалам Роман акебизге бекем ден соолук беришин биз жараткандан тилейбиз. Урматтуу туугандар, ушул видео кайрылууну жалпы элге бөлүшүп, колуңуздан келишинче кайдыгер карабай салымыңыздарды кошосуздар деп биз ишенебиз. Assalamu alaikum, ел-журт жамаатым. Сіздерден bir өтүнүч, чоң bir сураныч. Өзүмдү биринчиден тааныштырсам, Коткор Базаркоргон районунун Кеңеш айылынын Коткор айылынын тургуну боламын. Атым Исакулов Сүйүнбек, ушул айылдын молдосу боламын. Биздин ошол кайрылганыбыз ушул Роман үкөбүз бүгүнкү күндө ошол боорунан операция кылыш керек болуп, Индияга барып пересадка кылдырыш керек болуп калды. Каражатыбыз жетишсиз болгон себептен каражаты 30 000 тегерегинде каржылоо керек болот. Ошого кайрылдык жамаат. Эл-журт эми четте калбайт. Ушул балабыздын операциясын кылдырып, мына көрдүңүздөр, 4-5 баласы бар. Өзү жаш, мына жашоосуна көрүп турасыздар. Эгерде мындай чынында муктаж үкөбүз, чынында сиздерден чоң үмүттөбүз, сураныч. Кайрылуу ушул жамаат, эл-журт. Урматтуу кыргыз элин, сиздердин жардамыңыздар керек. Ушинтип ооруп калды. Жардамыңыздарга муктажбыз. Кыргыз элин жардам берип коюңуздар. Ооруп калды. Кыргыз элин. Ушинтип жардам берип коюңуздар. Суранам сиздерден. Сүймөзүн урматтуу туугандар, жардам бергилечи.